жагатайыл. Мына ошо Кыргызстандын мына өкүлдөрү силер эмне Кыргыздын душманысыңарбы? Ошо газификация болгон 3 жыл болду. Бул менен кабыл алынды. Экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эми азыр чакырган келгиче бир маселем бар эле, жаңы жылдан бери бир маселе көтөрүп, мага кайрылуу келди. Урматтуу Алмаз Акужанович, База Коргон районунда Ташбулак айылынын тургундары кайрылды. База Коргон району менен Сузак районунун чектелишкен жеринде топурак бел ашуунда кароосуз калган Каркыра мистик каналы бар, Алмаз Акужанович. Şu Taşbulak ayının turgundары 2023 жылдан бері ошо жерде канал бар эле, мурун ПМК Ташкентский курган. Анан ошо жерде канал кароосуз калып, бүгүнкү жерде жок да, ошо жерде үлүш жерлери бар. Ошону департамент бар бизде. Ошого айтып, көзөмөлгө алып 100 миллион тегере кететкен бул канал суусу Алмаз Акужанович. Ошону калыбына келтирүү боюнча ошо жерде мен сизге айтып коеюн, бул жерде 339 База Коргон Акман айылынын өкмөтүнө караштуу База Коргонго 400 гектар Сейдукулдун айыл өкмөтүнө 100 гектар дейт. Толугу менен каналдарды калыбына келтирүү боюнча ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, 100 миллион тегерегинде кететкен акча. Азыр мына социалдык объекттерди куруп атпайбы 100 миллионго. Ошону Алмаз Акужанович сөз түрдө. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичте. Саламатсыз, урматтуу эстештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Эми бул смог дейсизби, иш дейсизби, бул абдан мындача Бишкек шаар эмес, жалпы кыргыз эли үчүн бул чоң трагедия деп айтат элем. Мына алдыда мен эстештерим айтып атат. Көмүрдү күнөөлөп, жана башкаларды. Бишкек шаарын курчап турган 50-ге жакын уруш бар. Ошолордун көмүр жаккандар 99% кара кечен көмүрүн жагат. Ошол эле байнялар, шейин аткотторду жагып атат. Анан мен айтайын деген маселе мынакей 1 миллиард сом бөлүндү эле 8% менен. Ошонун 32 миллиону гана газ аштырып тур. Калганы значит элдин мындача калоосу жок. Муну айтайын деген бир эле Кыргызстандын өкүлдөрү барбы? Бар болса мындай да, эми бул газдын мисалы айына газ абдан баасы кымбат. Жага турганыбызда 15-20 миң сомго чыгат. 5 айга көчтүм 100 миң сом. Эртең Бишкек шаарын 100% газификация кылсаңар дагы эл жакпайт. Кайсы каражатына жагат эл? Мына ошо Кыргызстандын мына өкүлдөрү силер эмне Кыргыздын душманысыңарбы? Ошо газификация болгон 3 жыл болду. Жылда смог болот, жылда чогулабыз, жылда кыйкырабыз. Эл айтып атат, мен ооруп атат. Күнөөлөктөр бири-бирин. Жылда жыйындар болот. Жыйынтыгы жок. Бүт ушу Кыргыз газ силер күнөөңүзгөр. Сүйлөшпөңүздөр ошону. Баазын арзан кылбайсыңарбы? Жылда чугулдатып элди көтөрөсүңөр. Жыйын болот жогорку кеңеште. Отурасыңар келип алып, өкмөттү түртүп коюп, мэрияны түртүп коюп. Сүйлөш керек да мынакей. Азыр карап көрсөң 5 ай жага турган 100-150 миң сом. Аны эртең күн карапайым эл жага албайт. Мына айтып атат мына азыр эми 50 миллион евро мына тиги Дүйнөлүк банктан ошо экология боюнча бөлүнгөн. Ошо жөнүндө сиз айтып койсоңуз. Медер мырза, анан бер Кыргызстандын өкүлү барбы? Ким бар ошону? Айтып коелачы мына сүйлөшүүлөр сүрө аласызбы, чүрө албайсыздарбы? Сүйлөшүү жүргүзө аласыңарбы? Эмне болот дал мисалы мына тагдыры? Руслан Шогазевич, 50 миллион доллар өзүңүз билесиз, былтыры жогорку кеңештен ратификациядан өтүп, жайында күчүнө кирип, мына жылдын аягы менен иштей баштады. Анын жана структурасын айтып бердим, 4 компоненттен турат. Бул анын ичинен 7 миллион доллары мэрияга бөлүнүп, жашылдандыруу жана ирригациялык системаларын модернизациялоого берилет. 32 миллион доллары бул жылуулуктун жаңы чечимдерин ошол сиз айткан ошол газификация жана дагы башка ошол калктуу конуштардагы шаарыбыздагы ошолорго жумшалат. Газпром айтып койсоңуздар. Руслан Шергазиевич, биз мына газдаштыруу боюнча мен жана маалымат берип кеттим эле. Азыркы убакытта ушу инвестициялык программасынын алкагында
60 миң үй бүлөгө газга кошулуу мүмкүнчүлүк пайда болду. Азыркы убакытта ошо Жаны мен силерден сураган жокмун кошулган боюнча. Дальше баазын сүйлөшө аласызбы силер? Ошону айткылачы. Бааз 18-20 сом азыр мына карасаң. Коммерческий андан да кымбат. Эч ким жага албай атат мындай. Колунда барлар, баягы байлар, базаркондор урлар жагып атат да. Газды. Конкретно айткыла, чура аласың баазын. Сүйлөшө аласыз ошону айткыла. Сени сураган жок мен. Канчалык кошкон жоксуңар? Руслан Шергазиевич, бул жерде мына баа боюнча айтып кетсек, биз эми өзүбүздүн өндүрүүбүз, газ өндүрүүбүз жок болгондуктан бул импортный газ болуп атат. Импортный газ кайсы өлкөдө кандай импорт болсо, импортированный газдардын өлкөлөрдүн санынан эң баасы төмөн бизде болуп атат. Ошондой эле мына ЕАЭСте турган Арменияны алсак, ошондой эле биздей мамлекет, кичинекей мамлекет. Ал деле өзүнүн өндүрүүсү жок. Аны газды алдагы импорт кылып атат. Бир санын Армения, бир санын Азербайжан, бир санын бир жагын Россиядан. 2 эсе көп болуп атат бизден баасы. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө эң минималдуу тарифтерди коюп атабыз. Азыр деле мына канча жылдан бери мен мына айтып кетейин, бул эми так маалымат. 2014-жылдан баштап Газпром Кыргызстандын тарифтери өзүнүн чыгымдарын мына былтыр эле жаба баштады. Анан эми Айбек Жамшбекович, мына могу Бишкек шаарында тыгындарды өзүңүз деле көрүп атасыз. Шу боюнча мага да жакын эле инвестор балдар келди, өзүнө кыргыздын жигиттери. Ош базар, эл көп жерлерде, Гум, Цум Өзүнүн чыгымдарын мына былтыр эле жаба баштады. Анан эми Айбек Жамшбекович, мына могу Бишкек шаарында тыгындарды өзүңүз деле көрүп атасыз. Шу боюнча мага да жакын эле инвестор балдар келди, өзүнө кыргыздын жигиттери. Ош базар, эл көп жерлерде, Гум, Цум, подземный өз куруп беребиз дейт. Ошонун бир 30 жылга бизге Урматтуу Русланбек Шергазиевич, биз даярбыз кабыл алганга. Андан дагы кошумча айтып кете алам. Бизде бүгүн жер астында мына Шопо Чүй проспектинде уже иштер башталды. Март айында иштер башталат. Бүгүнкү күндө проектирование башка иштер бүттү. Бул жеке биздин инвесторлор. Эгер башкалар да келсе, биз даярбыз алар менен иштешкенге. Жарайт. Биз 49 жылга чейин беринге даярбыз.